Мен кыргыз эл жазуучусу Абдиламит Матисаков агайдан ушу аңгеме жазуу боюнча сабак алдым элем. Ошонун негизинде Көк жал аттуу аңгеме жаздым. Сыясы курга элек, китеп болуп чыга элек. Андыктан барактан окуп берейин. Көк жал. Бул кала Кыргызстан боюнча криминалдык дүйнөнүн чордону экени маалым болчу. Мыйзамга баш бербеген кылмыштуу топ майлуу жерлерде доляга олтуруу үчүн өз ара бийлик талашып тирешип турушкан. Үрөй учурган окуялары байма-бай катталчу. Таалайбек орто мектепти аяктап ушул калаага келип окууга тапшырды. Бала кезинен түз жүрүп, жакшы тарбияда чоңойгон жигиттин классташтарынын арасында кадыр баркы бар эле. Теңтуштар арасында айтканы айткан, дегени дегендей так аткарылчу. Бул жакка келгени баардыгы теңирден тескери чыкты. Местный студенттер аны колхоз дешип, мыйыгынан күлүп, бучкагына теңебей шылдыңдаганычы. Эч кимге зыян жок болсо да, алар айылдык жигиттин жинине тиип, кыжырын келтиришти. Ал мындай мамилеге көнбөй жатты. Бир жолку күтүүсүз окуяга болгон мамилени түп тамыры менен башка нукка бурду. Ошондо Таалайбек ичтеги дүрбөлөңдү сыртка чыгарып, Көк жал атыкты. Сабак аяктап группалаштары менен келе жатышкан. Өрдөктүн оозундай кепкаларын баса кийишкен, кабактары салыңкы, спорт кийимчен балдар аларды ооздон тосуп алышты. Чымыр денелүү ак кроссовки кийген олбурлуу немеси студенттерге корсетти. Жүргүлө, менин аркамдан баскыла. Группалаштарынын артыракта келаткан Таалайбекке анын үнү даана угулду. Алдыда келаткандардын үрөйү учуп, бир бале болоорун түкшүмөлдөшүп, корсулдаган немени ээрчий басышты. Таалайбек токтоп калганында кабагы салыңкылардын бири жанына келип угулаар угулбас өктөмүн катты. Эй, баспайсыңбы? Эмне туруп калдың? Таалайбектин каны дүргүй түштү. Эмнеге басам? Сенин ишиң канча? Басамбы, баспаймынбы деп айтып бере жаздап, карманып калды. Лам деп үн катпады. Артынан ээрчиди. Окуу жайдан обочороок салынып, бүтелек 4 кабаттуу үйдүн ичине киришти. Караңгыраак жерине барышканда баягы чымыр денелүү дагы корсетти. Токтогула, тизилгиле. Баардыгы бир катарга тизилишти. Кана, сумкаңарда эмне бар? Алып чыккыла. Тизилгендердин эң башында турган сары чийкил группалашы көздөрүн алайтып, коркуп, сумкасын ачып ичиндеги дептерлерди көргөздү. Менде ушулар эле? Чымыр денелүү жазылган дептерлерди барактап, эмне, баарына жазып салдың беле? Сары чийкилдин колдору титиреп, билбейм, таза дептерлериңди алып чык. Акча барбы? Акча аз эле, жол киреме деген эле тыйындар бар. Жаныңды жебе. Азыр аң терелекте өзүң алып чык. Мына бу общий тетрадтарга жаза элек болчумун. Сары чийкил көп барактуу 3 дептерин алып чыгып ага сунду. Чымыр денелүү алып, жанындагы ач тайгандай жан жөөкүрүнө карматты. Ме ал, чөнтөгүн шмон кылчы. Бул сары калпайтып жатат. Акчасы бар. Ач тайгандай тез кыймылдап дептерлерди бир сумкага сала коюп, сары чийкилди ичке өзөртө урду. Ал эңкейгенде чыканак менен жаак талаштыра бир коюп, анын 2 чөнтөгүнө кол салып, ичиндеги акча, ачкыч, тыйындарын ууштап сыртка сууруп чыкты. Ой энең өлүмүш. Акчаң бар турбайбы? Ме ачкычыңды. Сары чийкил бүрүшүп, акчасына кайыл болуп, башын катып, ачкычын алып чөнтөгүнө салды. Андан кийинки турган 4 группалашын ирети менен тоноп, чаап, тээп, дептер акчаларын алышты. Кезек Таалайбекке жетти. Ач тайгандай. Эй, сен, сумкаңды ач. Таалайбек аны үнсөз дебей, кыймылдабай тикирейип карап турду. Сага эмне болду? Ач дейм сумкаңды. Эмне кыласың? Тонойм? Мен тонотпойм. Ач тайгандай арык жагын бырыштыра жайдарланып күлүп, ох энең, бу колхоз эмне деп жатат? Аш деп жатам сумкаңды.
Сен кимсиң мага чоң болгудай? Могу брачка эмне деп жатат? Мен сага брачкаң эмесмин. Брачка дегидей сен мени өстүрүп койдуң белең. Могу колхоз айылдан келип алып мага акыл үйрөтөт го я. Ач тайгандай ачуусу келип эмне кылсам деп туруп калганда, чымыр денелүүнүн чыдамы түгөнүп Таалайбекти бет талаштыра уруп жиберди. Таалайбек бетине тийген муштумдан кийин шак аны белден алып жерге көтөрүп урду. Күп эткен добуш менен кошо чымыр денелүү Таалайбектин астында калды. Мындай күтүүсүз аракет группалаштарында шердентип, жабыла калабыз деген беркилерди торой алдын тосушту. Эркекче болсун, бирге бир, экөөнү жайына коелук. Чындык кепке ынанып токтоп калышты. Эмне болор экен деп баардыгы кино көрүп жаткандай экөөнү карап турат. Таалайбек ызырынып: "Силерге эмне керек эле? Азыр көрсөтөм." Алдындагы чыгып кетүүгө аракет кылган чанач баш чымыр денелүүнү ордунан кыймылдатпай бет талаштыра койгулап баштады. Анын мурдунан аккан кан жаагына жаба берип, бети башы кызыл жаян. Таалайбек токтободу. Муштумунун кычуусу канганча көк чанаштай былчылдатып сабады. Кыйкырыгы дубалдан жаңырып угулуп жатты. "Силерге мына ушул керек беле? Я, мына силерге ушундай мыкаачылык керек беле? Айткыла дейм." Эч кимиси үнсөз дебей катып турушту. "Бул накта көк жалго?" деп шыбырады карап тургандардын бири. Шыбыр баардыгына даана угулду. Дагы деле сабап жатканда ач тайгандайдын билинер билинбес калтыраган үнү чыкты. "Болду эми, жетет." Чымыр денелүү эсинен таанды, сулк жатып калды. Таалайбек өйдө туруп, муштумун түйгөн калыбында: "Дагы кимиңер мушташасыңар? Каалоочулар барбы? Чыккыла бери. Бирге бир." Эч кимиси даап үн каткан жок. Таалайбек группалаштарына карап: "Алдырганыңарды кайра алгыла. Кетебиз. Мунуңарды эс алдырып, алып кеткиле. Баштаган өзүңөрсүңөр." Таалайбек ошондон кийин көк жала тыкты. Бирок кылмыштуу топ деген ажыдаардын куйругун басып алганын түшүндү. Таяк жеген балдар кылмыштуу топтун бөлтүрүктөрү эле. Көп өтпөй окуу жайдын оозуна терезелери караңгылатылган автоунаа келди. Ичинен киши чыкпай же айдап кетип калбай машина көпкө турду. Качан гана Таалайбек окуусу аяктап, ошол туштан өтүп баратканда экөө шапа-шупа түштү да, бири Таалайбектин алдынан тосту, экинчиси аркасынан келип бычак такады. Арткага бурулганында куркуйган чокчо сакал бычакты матырып жиберчүдөй суук карап туруптур. Денеси муздай түштү. А бет маңдайында тырык бет бука моюн качып кетпесин деп жолун тороп, жебүүчүдөй тиктеп турат. Таалайбек суроо берди: "Байкелер, бычак такап анча эмне болду?" "Качам деп ойлобо, түш машинеге." "Макул, олтурайын, бычагыңды алып койчу байкес." Чокчо сакал буйрук берди: "Олтур дейм." Таалайбекти шилиден кармап, машинанын арткы эшигине түрттү. Өзү жанаша олтурду. Бука моюн машинаны айдап жөнөдү. "Байкелер, түшүндүргүлөчү, кай жака баратабыз?" "Рудикке." Рудик кылмыштуу топтун авторитеттеринин бири, таанымал ысым. "Бычакты алып койсоңуз болбойбу, качып кетпейм?" "Сени көк жал дешти го, көк жалдан көптү күтсө болот." Чокчо сакал какшык аралаш Таалайбекти кежигесинен кармап булкуп койду. Алар шаар аралап олтуруп 2 кабаттуу үйгө келишти. Дарбазадан киришти да дароо эле 2 кабатка көтөрүлүштү. Терезелери жабык, узун күңүрт зал. Залдын ортосунда бильярд стол, таштары чачылып, кий таякчасы жатат. Четте диван. Столдо жарым жартылай ичилген арак, коньяк. Залдын ичи ным тартып, тамеки арак чыттанат. Төрдө элүүлөрдү чамалап калган өткүр көздүү киши карап туруптур. Айтылуу Рудик ушул экени жазбай тааныды. Ал Таалайбекти тешетиктеп чокчо сакалдан сурады: "Ушул бекен?" "Ооба." Рудик Таалайбекти жанына чакырды. Телефонундагы сүрөттү көргөзүп: "Мына муну тааныйсыңбы?" Баягыл чымыр денелүүнүн сүрөтү. "Ооба, тааныйм.
Бизди тепкилеп чапкылап тоноп баштаганда коргонууга туура келген. Коргондум дечи? Ооба. Бул менин иштеримди бүтүрчү. Больницага жатып калыптыр. Керектүү иш аткарылбай калды. Эми кандай болот? Таалайбек унчуккан жок. Эмне унчукпайсың? Биз тынч эле окуудан чыгып келатканбыз. Сөздү бөлдү. Анын мага кызыгы жок. Ал бүтүрчү иштер бүтпөй калды. Менин жумушум токтоп калды. Мен Рудик ачуулуу. Ооба, сен чоң ишти билдирдиң. Айба, алып кел. Бука моюн бильярд столдун арт жагынан узундугу бир кулач арматура алып чыкты. Таалайбек чоочуп кетти. Байки алар өздөрү башташкан, биз эркекче. Рудик жарыла кыйкырды. Эркекче де. Ошол күнү силердин корооз мушташыңар менин крупный сделкамды өлтүрдү. Ал ишти эми артка кайрый албайм, бирок сени кайрый алам. Айба, бер мага. Бука моюн арматураны Рудикке кармата коюп, чокчо сакал экөөлөп Таалайбекти бильярд столго сүйрөп жөнөштү. Таалайбек бар күчү менен артка чиренип каршылашып жатты. Болгон жок. Акыры столго алып келишти. Койгула колун. Ойт берип, колун улам артка сууруп алып жатты. Таалайбек кыйкырып жиберди. Байке, бул туура эмес, кайсыл күнөөм үчүн? Бука моюн менен чокчо сакал күшүлдөп колун койдура албай кара терге түштү. Рудик: болду, токтотуп тургула. Анан экөө кое берди. Рудик беркилер күйүккөн демин басканча стол үстүндөгү коньяктан стаканга шылдырата коюп шак тартып жиберди. Бөтөлкөдөгү соктон шимирип, жаны жай алгандай жайдарлана. Жүрөгүң түшүп калдыбы? Таалайбек катып жерди тиктеп унчуккан жок. А сени көкчал дешти эле? Таалайбек былк эткен жок. Карышкырдын баары эле көкчал боло бербейт. Көкчал деген кандай экенин билчү белең? Үндөбөдү. Коркунучтуу тынчтык өкүм сүрдү. Жан таттуу. Күчтүүлөрдүн алдында бардыгыбыз коркобуз. Тамеки күйгүзүп, терең соруп, түтүнүн созолонто чыгарды. Учурдан ырахат алып жатканы көрүнүп турду. Капканга түшүп калган карышкыр эгер өз бутун кырчып чыгып кетсе, ошону накта көкчал деп айтышкан. Элестеттиңби? Маашырланып. Эмне деген көкчалдык, өз бутун өзү тирүүлөй, канжалата тиштеп, ооруганына, каны агып атканына карабай кажып жатканын. Пай. Эмне деген көкчалдык, Таалайбек дагы да үндөбөй турду. Адамдар андай эрдик кыла алышпайт. Болуптур. Кел эми жай сүйлөшөлү. Стол үстүндөгүлөрдү көргөзүп: коньяк, арак, эмне ичесиң? Жок, ичпейм. Спортсменсиңби? Мындай эле өзүмчө эле машыгам. Аның жакшы экен. Мага сендей спортсмендер керек. Экөөнө баш бербей койдуң. Сенде күч бар экен. Азамат. Крупный сделкамды алдырганыма карабай, сага шанс берейин. Эгер мындан ары мага кошулсаң, сага кечирим болот. Тынчтык кайрадан өкүм сүрдү. Сөздүн төркүнү кылмышкер болуу же арматура менен чабылып, ден соолугунан да, кадыр баркынан да айрылуу. Рудик жооп күтүп жатты. Мен студентмин, эч кимге кошулбай окуумду тынч эле улантсамбы дейм. Таалайбек Рудикке тике карады. Рудиктин бети түктүйүп, жини сыртына чыга түштү. Демек тандооң ушул? Өз убалың өзүңө. Айба, колу бутун чаап, каалоосун аткаргыла. Кармагыла. Таалайбекти экөө дароо столго сүйрөп келишти. Рудик арматура менен даяр турду. Бука моюн күчтөп, оң колун столдун үстүнө чыгарды. Ошол маалда Таалайбектин чокчо сакал тараптагы колу бошой түштү. Колун тартып ала койду да, столдун үстүндөгү бильярд таш менен бука моюнду жаакка коюп жиберди. Ал ооруган жаагын басып калганда, чокчо сакалдын ычкырындагы бычакты кынынан сууруп ала койду. Бычакты улам алдыга шилтегилеп, тигилерди жакын жолотпой, терезе тушка кетенчиктеп жыла берди. Карма!
Качырба! Рудик бакырып арматура менен тап берип жакындап келе жатты. Таалайбек терезеге келгенде айнекти сындырып, экинчи кабаттан боюн таштады. Күп этип буту менен жерге катуу түштү. Оң бутунун кырс этип сынганы кулагына даана угулду. Тишин кычыратып онтоп жиберди. Обдулуп ордунан турам деп тура албай койду. Чымырканып дубалга эптеп сүйөнүп, бир буту менен сүйрөлүп жөнөдү. Оң буту жан жок шалактап кыймылдабайт. Оорутканын айт. Чокчо сакал дарбазадан чыкты. Мына Таалайбекти көздөй чуркап келатты. Кутулууга эч мүмкүн эмес. Бирок Таалайбек токтогон жок. Көчө тарапка бутун сүйрөп жыла берди. Анын акыбалын көргөн Рудик экинчи кабаттан кыйкырды. Хасан! Жөн кой! Кете берсин! Таалайбекке жетип калган чокчо сакал бир ордунда тегеренип кызырынып туруп калды. Рудик тамекисин күйгүзүп, кере-кере тартып, түтүнүн асманга үйлөп, нак көк жал экен. Капкандан жанын тиштеп чыкты. Кете берсин. Тоспо жолун, деди. Таалайбек окусун улантууда. Сынган буту небак бүткөн. Оку жайда теңсинбеген местныйлар эми сестенип, сый-урмат менен мамиле кылып, көк жал деп кайрылышат. Учурдагы бийлик уюшкан кылмыштуу топту түп тамыры менен жоюуга белсенип, чилдей таратып киришкенде Рудик дагы кармалган. Шаар эми мурдагыдан тынч. Матисаков мектеби, Нурлан Абдрахманов. Урматтуу достор, эгер дагы жаңы чыгармаларды окуңуздар келсе, кайсы чыгарманы окуп берсем болот, сиздер сунушуңуздарды комментарийге жазыңыздар.